бир кезде жана кепинден бир кол чыгып туруп токтоп койду дейт. Кадр страшно. Беттин баары краска, даамда коесуң улам. Эмне Сатурн өлүп калды депчи, байсыңар да? Өлгөн кишини бир эле жолу киргизет, аны улам эле киргизип чыгара бербей эле депчи. Өзүңүздү көмүп жаткан нерсени кайра көрүп, кандай сезимдер болду? Мен сөөлүп киргизип атканда барбы жок. Байке мен аларды тааныбайм деп. Тупуракты бетиме таштап Урбай калганда бычак. Пайда уш керек эле го. Канча муштум жедиң? 2 күн калды ошо күнгө деп жаман корктум да. Себеби Атайбектин өзү да сүрүүндай болгон, коркутупчу. Сумок кошуп дагы силер. Бетим башым байлайт го. Байлаганда тиги чачкы кошо эле Кепиндеги киши бар болчу. Талып жаткан жерди, жаназа окуп аткан сүрөттөрдү группага жиберди, ушундай жаман болду. Бул жакты жана көмүп аткан жери. Мен ал эмес кепиндин ичине жатпаган мен сүрөтүн көрүп канча жаман болду. Жаназа окуп атса, жаман өкүндүм да тартылып ошол жерге тартылып. Бекер тартылган. Устроиться саду с поличным. Саламатсыздарбы, жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн өзгөчө сонун коноктор менен маектешебиз. Жалаң мырзалар азыркы учурда өтө популярдуу болуп жаткан Разбой тасмасынын башкы каармандары бүгүн бизде конокто. Кош келипсиздер. Дал ушул биздин студиябызда, дал ушул Солото YouTube каналынан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Алгач жалпы эл менен амандашып алыңыздар, андан кийин буюрса кызыктуу маектер болот деген ишеничтебиз. Мен аты жөнүм Бек Остонбаев, Ош областынан болом, Өзгөн районунан. Ошол. Салам, кыргыз элим. Менин атым Нурсултан Кеңешев, Ысык Көл областына караштуу Каракол шаарында төрөлгөм. Ошол Разбой кино тасмасында Акыл деген баланын ролун жаратканбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Соло медиа порталынын көрүүчүлөрү, барыңыздарга салам. Менин атым Учкун Жакбеков, Разбой кино тасмасында Мараттын ролун ойногом. Опер, Батыш опердин ролун ойногом. Салам алейкум, менин атым Азамат. Разбой тасмасында Азан ролун аткаргам. Келиңиз. Менин атым Адлет Төлөбек уулу. Разбой кино тасмасында Тилек аттуу опердин ролун аткаргам. Соло медиа студиясында коноктобуз. Чакырганыңызга чоң рахмат. Кош келипсиздер. Дал ушул студиябыздан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Алтын болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге алгач рахмат дейли дагы. Дал ушул тасманын кызыктуу жерлеринен кеп баштайлы. Эң эле бардык көрөрмандарды ыйлаткан, ыйлабаган адам болбосо керек. Сизди жанагы бычак менен сайып кеткен жеричи. Ошол боюнча келиңиз, өзүңүз айтып бериңизчи, анткени ошол боюнча көп маек берилек экенсиз, Кантип тартылды, өзүңүздүн Кудай сактасын ал нерсени. Өзүңүздү көмүп жаткан нерсени кайра көрүп, кандай сезимдер болду? Биз Чебер продакшн менен чоң иштешип келгенбиз. Көптөн бери иштеп келебиз. Азамат байкелер менен кошо эле иштеп, буга чейин проекттерден тартылып келгенбиз. Доскет киносунда да тартылган. Анан бул кинодо ошол Максат Жумаев режиссер байкебиз менен чогуу отуруп, анан бир моментте эме деп калды. Как раз актерлор подбор болуп аткан экен, анан офиске келсем ошо сүрөттөр туруптур, бул жакта азыр разбойниктердин сүрөттөрү туруптур, бул жакта оперативниктин анан бир сүрөттөрдү көргөн реально булар чын эле ошол жакта иштейби дегендей эме Атайбекени тааныйбыз баарыбыз. Ал актерлорду тааныдым да, анан калган баары опер экен деп ойлодум. Чын силерди реально опер экен деп ойлодум. Анан Макс байке карап туруп, сен ошол мен бир тууган байкесине арналган кино билесиздер, Марат Жумаев байкебизге арналган, анан сен байке майга окшош экенсиң деди. Окшош экенсиң, мындай эмелер, манера движения, ошол кыймыл аракеттериң окшош экен. Ошол ролду аткарсаң жакшы болмок деди. Анан хорошо, братан, анда читка кылып көрөлү дедик. Читка кылып көрөлү, текстти берип, балдар менен эле чогуу отурдук. Ошол жерден читка кылып отурбуз, анан окшошту окшойт. Ладно деп утуйдели. Анан эң биринчи съемкага чакырды. Съемкага чакырганда ошо эң биринчи ГУДД тартылган болчу. ГУДД барып, мен ошол Салта деген девушкам болот, Салтанат деген ошол девушка менен сүйлөшкөн кадр тарттым. Телефон менен сүйлөшүп аткарып атканда ошол постоянно буга чейин биз вайн форматтарда, юмор жанрында иштеп жүрүптүк. Бул серьезный бир эмеге ролго киргенде кыйын болду мен үчүн, аябай эле кыйын болду. Анан ошол күнү как раз текстим жатпай бир съемкадан келгем. Анан Макс байке азыр аткарасың деп даярданасың деп жарым саат берди, жарым саатта текстти жакшы кылып жаттасаң эмоция менен бере аласың. Мен ушундай.
Текстті жақсы жаттасаң эмоцияны бере аласың. Текстін жаттабасаң текстін ойланып эмоцияң қалып қалады да. Анан ошол жерде аткарып атканда текстин кайра эле эстеп унутуп калам. Анан эмоцияны бербей калам, анан Макс байке сөктү. Сен даяр эмескенсиң деди. Анан кеттим. Анан жаман жыным келди да. Вообще окшошпой койду депчи. Единственный положительный роль, буга чейин отрицательный роль терс карманды берип жүрүп эми жакшы роль келген да. Ролдун ушинтип аткарбай калам дедим. Келдим. Шуңкар 5 жана мектеп билесиңер, ошол келдим айттым досум. Ушундай болду, бүгүн аткардым, окшошпойбу дедим. Аябай аракет кылдым десем, Макс байке да, Максат байке да кетип атканда айткан. Сейчас у тебя все получится, сен үйгө барып просто текстин жаттасаң, ты передашь деди. Хорошо деп жакшы бир эмемен кеткен да, анан келдим шумада дуктан берди, давай эртең барып кайра жакшылап аткарасың дедим. Анан кийинки эмеге барганда аябай свободно, даярданып келип, анан жакшы окшошуп кетти да. Анан жана сиз айтып аткан суроо өзүңдүн похоронуңду көрө алат белем деген. Ага аябай бул съемка болот анан жана мен өлтүрүп мен эмес Маратты өлтүргөндөн кийин уже мен съемкадан бошодум, похорон башка күн тартылды. Анан өзүбүздүн ошо группабыз бар, разбой, именно актерлордун группасы. Анан съемка болуп атканда кайра ошол жерде менин сүрөтүмдү, жана табылып жаткан жерди, жана окуп аткан сүрөттөрдү группага жиберсе ушундай жаман болот экенсиң. По-любому бул мен суевердий эмесмин да, андай нерселерге ишенбейм, бирок по-любому бир атмосфера берип турат. Терс да, бир башкача болуп турасың да, көрбөгөнгө аракет кылып, пропускать этип салат, көрбөгөн киши болуп элечи. Сүрөтүң чыгып, анан жана портретиңе кара лента турса, ала баш бетер жүрөгүң түшүрөт да. Анан ошол эле момент сразу эле мен ой келди, бул нерсени мен ата-энем кантип көрөт депчи. Ата-энем бул кинону кантип көрөт. По-любому кандай болбосун, кино болсо деле эненин жүрөгү по-любому жумшак, ал жерден чыдай албайт да. Ошо закрытый показдан даже эң переживать эткен жерим бул апам ошол эпизоддорду кантип көрөт деп аябай переживать эттим. Ошо Марат өлгөндөн баштап похорон бүткөнгө чейин, кино бүткөнгө чейин кечке токтоо ыйлады, карап турдум. Мен кино көрбөй эле ошол зал мындай болуп турган болсо, экран бул жакта болсо мен мамамды карап турдум да кечкечи. Ошондой бир эме болду мен үчүн. Ошол эме болду го. Бир съемка бүттү, өлтүргөндөн кетти, андан кийин уже похоронду тартып баштады го. Группага жибереттиңер го. Сен сүрөтүң менен канча тиги шарды айландырып өзү жок болду. Менттер шок, биз формачамыз. Эмне сотрудник өлүп калдыбы депчи, байсыңар да? Билинка, неме, магистраль Билинкадан. Похоронду коюп атканда, мен сөйт киргизип атканда бар белем жок белем. Ооба. Бар болду. Ичинде ошондо айзым жаткан турбу? Ооба да. Гепиң барып тур да, тиги гепин башын байлайт го. Байлаганда тиги чачык бошо ойлоп атат. Мамдай. Кармап жүрөт дейт, же кыйкыра албайм дейт, жана дубль бузулуп калбасын дейт. Чачыман тартып атат дейт. Бир кезде жана гепинден бир кол чыгып туруп токтоп койду дейт. Кадр страшно. Еще ал эме болгонго чейин, ал кадр тартылганга чейин бир 2-3 саат мурун эме болгон туруп, ар жакта бирөөнү коюп кетишкен. Ооба, жаныбызда эле. Мен карап коет биз жактачы. Биз ал киргизебиз, чыгарабыз, чыгарган тияктан бир авышкат. Эй, камераны тартып атат. Авышка айтып атпай ар жактан, эй, өлгөн кишини бир эле киргизет депчи. Биз улам эле киргизип коебуз, чыгарып коебуз, киргизип коебуз. Жаман ашчын керек. Элестет ошентип эле адам өлүп калат экен да деген ой кетти. Гепиндин ичинде жатам, кирип кетти дейт. Түшүндүм. Мен ал эмес гепиндин ичинде жатпаган, мен сүрөтүн көрүп канча жаман болдум. Жаназа окуп атса, мен жаман өкүндүм да тартылып ошол жерге тартылып. Бекер тартылган. Өзүмдүн похоронумду көргөн жаман болуш керек. Ооба. Октябрьский ровдого коюп койгонбуз. Октябрьский ровдого тартылды. Жа плац Октябрьский да. Мен атайын көргөн эмесмин, жана сценарийди ошол жерин окуганда эле, Макс байке айткан братан, мына жерчи. Ишечи самый бир мощный жер бар болчу, ал жер кошулсачы, просто эле взрыв болмок да. Эме менен кортеж кетип аткандачы, кыздын кортежи менен тиги кортеж менен бир кезигишип кетти. Ошол жер айтып аттыр. Өтөп турат. Сценарийде бар болчу ушундай. Ооба, анан тиги Макс байкеге айткан, Макс байке буну тартыш керек. Вообще элемент ошолчу. Элестеп көзүмө мынтип эле карап провожать этип салса. Мен ошол жерге бүткөм да. Монда өтө турган жерди, мен ошондо окугам да. Провожать этсе просто, анан Макс байке вот слишком драма болуп кетет дегенде. Надо деген. Вообще токтоп элеп атат. Мелияны ырыткан жерибиз. Тупуракты бетиме таштап деп, бетине таштайсың го. Эме болгондочу жана бычак сайганда. Жаман проблема болгонда. Жанагы. Короче, эмеде бычак саймап, мен ойноп атканда сөздү неге кайра унутуп бергем. Биякта аткарып атат, анан бычак болсо складной кирет да ичине. Анан эмени алып келди. Бычак алып келди, дат басып коюптур да, анан клинтеди коет экен. Сайын кетпесин.
Клиент етіп қалып кенде. Анан мынтсыр сайылбай қалды да, оны кирбей қалды да. Анан маяғын уже 2-3 жол репетиция қылып өтіп, орып қалдым о жерлерімше. Анан қатырыш керек деп пайдайчы. Қатырса кирбей қалса, реально кіріп кетші деп болады. Именно бирөө жүрөккө, именно бирөө экинчиси моюнга да. Анан Максбекке о жерге бир нерсе коелу дедим. Десем, "Уче нормально, что ты делаешь?" деп. "Лучше". Деп отонун ичине коробка пластинка коюп макача. Пластинка коюп, скотчпен жабыштырып чыктык. Анан кайра урса, именно кичинекей пластинка да тийбей калат десең, биягына сайылат, тиягына сайылат, маяк баары кызарып. Ошол скотч кичине көрүнүп калды демеди кадрда. Кадрдабы? Бар экен. Кайра бияктан турат. Анан Алдыз байке басып туруп сайса, бирок акырын сайыш керек экен дедим, ошондо кирет экен деди. Ошон үчүн бычак урбай калганда бычак пайда уруш керек эле го, дан ошон үчүн акырын сайып туруп анан сайганда. Анан дагы Нур Султандын ошол тасмадагы жараткан жерине, мисалы бетиң аябай уруп эмелат го Айбек байке, Атай байке. Ошол жер канча дубльмен тартылды, канча муштум жедиң? Аябай көп дубльмен тартылды, эстеди эле жок. Жанагы айрыкча сүйрөлгөн жерим бар го, 2 күн. Ошакты мен 3 күн мурун даярдандым да. Сценарийдин ошол жерден 1 күн калды, 2 күн калды ошол күнгө деп жаман корктум да. Себеби Атай байкенин өзү да сүрүү мындай го, мындай коркутупчу. Максбекден сурадым, Максбеке, мындай кандай болот, мындай чын эле сабайбы же десем, кичине реалистичный кылыш керек, мындай тиет, мындай чыдашың керек деди. Вообще болбой калды. Даярданып, анан жанагы прихожкада турганда Атайбекке келдат го, тепкичтенчи, жинден алып келдасыңар го. Ошол кезде муну бир караган жерим бар да, ошолдо взгляд, чыныгы корккон взгляд да. Ох, дегенчи мындайчы. Аны келип туруп теп, кулап, сүйрөп баштаганда эле. Бирок Атайбек ушундай, бүтү дедим, азыр ушактан ушундай болсо, азыр кабинетке киргенде эмне болот дедим да. Бирок Атайбек ушундай грамотно ойноду, бир да колу тийген да жок да, даже мындай царапина болгон жок да. Ошол анан эң оор жери текстим аябай узун болчу да. Мындай туруп алчу. Байке мен аларды тааныбайм дегенден баштап, тетип, получается разбойниктердин кылган окуясын бүт айтып баратпаймынбы? Силерди иштеген тиги ким Жаке депчү. Полный айтып беришим керек. Анан текстиң аябай узун. Ушуну 2 күн жаттагам. Плюс ошо состояниең дагы жанакындай состояние, корккон состояние. Бетиң баары краска. Беттин баары краска, даамдап коесуң улам. Тиги чолпон эже келип улам канча чачып кетет бияктын баары. Эже болду го десең, жок жетпей атат. Кайра чачып кетет. Анан бир капсула болот экен. Капсуланы тиштеп турасың, чапканда чайнап ийсең, анан канча кетет экен да. Жутуп алып ал капсуланы канча жок. Эже мен капсулам жок калды деп кайра сурап алам. Ошол анан уча айткандай ошол мен мамам да көрүп атып ошол жерден аябай папамды кармап алыптыр да, мындайчы. Сабап атпайбы тигине деп. Негизи эле кандай да кызыктуу учурлар болду. Ошо Меля бар го, жана башкатат го, сатып кеткен, могун сен чакыргансың деп. Ошол жерде разбойниктер бир аз серьезно турабыз да. Ото бир аз отурсак эле. Тиги Меляны аткандан кийин тиги Жылдызбек байке монтип команда берип сүйлөп аткан болот го жана. Ошол жерде жана Адылбек айткан аткандачы. Монтип отуруп калган жер, ошол жерде жарылган да. Билесиңби, ошол жерде көп көрүүчүлөр ошол жерден күлүптүр да. Биринчи разбой болуп машина өртөбүз го. Ошол жеринде типа биз да жанагы машина өртөгөндөрдүн катарына кошулайын деп өзүм подписчиктериме жанагындай бир кандай хайп кылайын деп киргизип койдум эле. 10 минуттан ичинде эле уже 20 000 просмотр болуп кетти да. Комменттерин карасам бир 200-300 коммент. Сумок кошуп дагы кыргызга пайда алып келген ордуна зыян алып келатсаң, ушундан көрө колунан жоктура берип койбойсуңарбы дегенде 12-минутта сырас комментарын өчүрөсүң го. Ошол жери кызыктуу болду. Демек ар бир тасманын ар бир иштин эле артында айтып отурсаң ушунчалык бүтпөй турган тарых жатат.